Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен сенчикасын алгебра предметине арналган кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Балдар, буга чейин силер квадраттык теңдемелерди, рационалдык жөнөкөй теңдемелерди чыгарганды үйрөнгөнбүз. Анда мен төмөнкүдөй суроо бергим келип жатат. Төмөнкү теңдемелердин ичинен квадраттык теңдемени тапкыла. Ооба, силер таптыңар болуш керек. Бул биринчиси x квадрат минус 3x плюс 2 барабар 0 теңдемеси. Квадраттык теңдеме. Бул теңдемени чыгарганды билебиз. Формуланын жардамы менен колдонуп чыгарсак болот. Дискриминантты табабыз. Дискриминант бул айырмалагыч. Теңдеме тамырга ээ болобу же болбойбу? Болсо канча тамырга ээ дегенди түшүндүрөт. Андыктан келгиле. Квадраттык теңдеме дискриминанты 0дон чоң болсо, анда теңдеме 2 тамырга ээ болот. Эгерде квадраттык теңдеменин дискриминанты 0го барабар болсо, анда теңдеме 1 эле тамырга ээ болот. Эгерде дискриминант 0дон кичине болсо, балдар, чыныгы мнимый тамырга ээ болот. Демек, мунун баарын биз мурунку сабактарда өткөнбүз. Силерде суроо пайда болду болуш керек. Анда калган теңдемелерди кантип чыгарууга болот? Карап көргүлөчү. X'тан 5 барабар x квадрат теңдемесин жөнөкөй рационалдык теңдеме экенин көрүп турабыз. Эки жагын x'ка көбөйтүп көрөлү. Көбөйтсөк, x куб барабар 5 теңдемесин алабыз. Бул теңдемени чыгарууда биз анын тамырын таба албайбыз. Андыктан силерде суроо пайда болот. Бул теңдемелерди кантип чыгарууга мүмкүн? Мына ушул суроого мен бүгүн силер менен жооп берем. Анда кезектеги жаңы темабызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы теңдемени графиктик ыкма менен чыгаруу. Демек, берилген ушул теңдемелерди графиктик ыкма менен чыгарабыз. Графиктик болгондуктан функциянын графиктерин карап көрөлүчү. Мен төмөнкүдөй суроо бергим келип жатат. Төмөнкү графиктин ичинен y барабар x квадрат функциясынын графигин тапкылачы. Ооба, бул графиктердин баарын биз мурунку сабактарда, 7-класстарда өткөнбүз. Анда силер тааныйсыңар. Төртүнчүсү y барабар x квадрат функциясынын графиги парабола. Анда, балдар, биринчи кайсыл функциянын графиги болду экен? Графиги түз сызык, демек сызыктуу функция. Экинчи кубтук парабола, y барабар x куб функциясынын графиги. Үчүнчү гипербола, y барабар k бөлүнгөн x функциясынын графиги экенин көрүп турасыңар. Мына, балдар, бүгүн биз ушул теңдемелерди чыгарууда ушул функциянын графиктерин колдонобуз. Төмөнкү теңдемени чыгарып көрөбүз. Ооба, мен биринчи алганда квадраттык теңдемени алдым. Бул теңдемени графиктик ыкма менен чыгарып көрөлү. Бир координаталык тегиздикте эки функциянын графигин жайгаштырышыбыз керек. Анда x квадрат дегенди көрүп турам. Андыктан барабардыктын сол жагына x квадратты, ал эми оң жагына минус 3x плюс 2-ни карама каршы белгиси менен алып өтөйүн. Мынакей, балдар, барабардыктын эки жагында эки функцияны көрүп турабыз. Биринчи функция y барабар x квадрат, ал эми экинчи функция y барабар 3x минус 2. Мына, балдар, биз азыр теңдемени графиктик ыкма менен чыгарууда бир координаталык тегиздикте эки функциянын графигин жайгаштырабыз. Биринчи y барабар x квадрат функциясынын графиги парабола экенин билем. Келгиле, аргументке туура келген функциянын маанисин табайын. Минус 2-нин квадраты 4. Минус 1-ге туура келген функциянын мааниси 1. 0го туура келген функциянын мааниси 0. Мен ошол эле мезгилде координаталык тегиздикке белгилеп баратам, байкап турасыңар. Аргументи 1 болсо, анда функциянын мааниси 1-ге барабар. 2-ге туура келген функциянын мааниси 4. Мынакей, балдар, мен координаталык тегиздикте чекиттерди жайгаштырдым. Буларды чекиттерди удаалаш туташтыруудан y барабар x квадрат функциясынын графиги параболаны алдык. Эми экинчи функцияга көңүл бурабыз. Y барабар 3x минус 2 функциясы. Бул сызыктуу функция, балдар, а сызыктуу функциянын графиги түз сызык. Демек, аргументке туура келген функциянын маанисин табууда мен эки эле маани берүү жетиштүү. Себеби силер билесиңер, түз сызыкты чүйүү үчүн эки гана чекит жетиштүү. Эки чекит аркылуу бир эле түз сызык жүргүзөбүз. Андыктан мен эки эле маани берем. Биринчи аргументке 0 деген маанини берсем, функциянын мааниси минус 2-ге барабар болду. Аргументтин мааниси 1 болгондо, функциянын мааниси 1-ге барабар болду. Мына эки чекит аркылуу бир түз сызык жүргүзүүгө
болот. Мына балдар, силер байкадыңарбы? Эки функциянын графигин бир координаталык тегизикке жайгаштырган учурда эки функциянын графиктери эки чекитте кесилишти. Көрдүңөрбү? Аларга туура келген чекиттин координаталарын карап көрөлү. Биринчи чекиттин координатасы 1, 1, экинчиси 2, 4 болду. Мына бул чекиттердин координатасын көрдүк. Эми балдар, теңдемеде белгисиз x болгондуктан анда берилген чекиттердин кесилишинин абсциссасын тапсак, биринчи чекити 1, экинчи чекиттин мааниси 2 экен. Бул балдар теңдеменин тамыры. Графиктик ыкма менен чыгарганда ар дайым жакындатылган мааниси болот. Андыктан теңдеменин тамыры экендигин далилдеш үчүн теңдеменин тамыры деген эмне экенин билишибиз керек. Теңдеменин тамыры деп теңдемени туура барабардыкка айландырган санды айтабыз. Андыктан келгиле текшерип көрөлү. Биринчи x барабар 1 болгондо теңдеме туура барабардыкка айландырабы? Мынакей 0 барабар 0 болду. Экинчи тамыры 2 теңдемени туура барабардыкка айландырып көрөбү? Анда x'ин ордуна 2-ни коюп көрөлү. 0 барабар 0 болду. Мына балдар, мен берилген теңдемени графиктик ыкма менен чыгардым. Демек, биздин учурда эки функциянын графиги эки чекитте кесилишти. Эми балдар, мен ушул эле мезгилде теңдемени формуланын жардамы менен чыгарып көрөйүн. Анда балдар, биз азыр силер менен графиктик ыкманы көрдүк. Эми келгиле аналитикалык ыкма менен чыгарып көрөлү. Аналитикалык ыкмада теңдеменин тамыры так чыгыш керек. Андыктан мен формуланын жардамы менен чыгарам. Демек, квадраттык теңдеме болгондуктан дискриминантын табам. Дискриминанты 1-ге барабар болду. Дискриминант 0дон чоң болгондо силер билгендей 2 тамырга ээ болот. Биринчи тамырын тапсам 1, экинчи тамырын тапсак 2. Көрдүңөрбү балдар? Мен бир эле мезгилде аналитикалык ыкма менен дагы, графиктик ыкма менен да чыгарып көрдүм. Экөөнүн тең тамырлары бирдей болду. Демек, берилген теңдеменин тамыры x биринчи 1, x экинчи 2-ге барабар болду. Демек балдар, теңдемени графиктик ыкма менен чыгарыш үчүн барабардыктын эки жагына эки функцияны алышыбыз керек экен. Ошол эки функциянын графиктерин бир координаталык тегизикте жайгаштырабыз. Жайгаштырган учурда эгерде кесилишкен чекити бар болсо, ал чекиттин абсциссасы теңдеменин тамыры болот. Анда келе дагы бир теңдемени графиктик ыкма менен чыгарып көрөлү. Мына x-тан 6 барабар квадраттык тамырасына x теңдемесин чыгаралы. Бул учурда барабардыктын сол жагын өзүнчө бир функция кылып алайын. 6 бөлүнгөн x'ти. Экинчи функциясы квадраттык тамырасында x. Келе анда бир координаталык тегизикке жайгаштыралы. Y барабар x-тан 6 функциясын бул графиги гипербола экенин билебиз. Демек, x 0-го барабар эмес болуш керек. Келе анда бир нече маанисин берип, мен берилген функциянын графигин түзүп көрөйүн. Аргументтин -6да функциянын мааниси -1-ге барабар экен, -3-дө -2, -2-де -3, -1-де -6-га, x 0-го барабар эмес болуш керек. Андыктан мен оң маанисин берейин. 1-де 6 болот экен. X-ин ордуна 2-ни койгондо y-дин мааниси 3 болот. 3-тү койгондо y-дин мааниси 2 болот. X-ин ордуна 6-ны койгондо y-дин мааниси 1-ге барабар. Мына ушул чекиттерди удаалаш туташтырууда биз y барабар 6 бөлүнгөн x функциясынын графигин алдык. Башкача айтканда гипербола. Эми балдар, келе y барабар квадраттык тамырасына x функциясынын графигин карайлы. Мында да аныкталуу облайсын карай турган болсок, x чоң же барабар 0. Демек, бул учурда мен 0дон баштап берейин. 0дон квадраттык тамырасында 0 чыгат. Аргументи 1 болсо, функциянын мааниси 1 болот. 4 болгондо функциянын мааниси 2 болот экен. Ушул чекиттерди удаалаш туташтырууда биз y барабар квадраттык тамырасына x функциясынын графигин алдык. Мына балдар, бизде учурда бир координаталык тегизикке эки функциянын графигин жайгаштырганда бир чекитте кесилишти. Ушул кесилишкен чекиттин абсциссасын карай турган болсок, болжолду 3,2. Демек, балдар, графиктик ыкма менен чыгарганда ар дайым жакындатылган мааниси болот. Болжолду тамырды алып калышыбыз мүмкүн. Демек, биздин учурда x болжолду 3,2-ге барабар болду. Анда кеттик, балдар. Бул графиктик ыкмада жакындатылган так маанисин алыш үчүн биз аналитикалык жол менен чыгарышыбыз керек. Анда кеттик, кийинки теңдемени чыгарып көрөлү. Балдар,
2 куб минус x барабар 0 теңдемеси. Ооба, силер байкадыңар болуш керек. Бул теңдемени аналитикалык жол менен да чыгарса болот. Бирок мен силер менен азырынча графиктик ыкма менен чыгарып көрөйүн. Графиктик ыкма менен чыгаруу үчүн мен барабардыктын эки жагын функция кылып алышым керек. Минус x'ти сол жактан оң жакка карама каршы белгиси менен алып өтөйүн. Мына биринчи функция y барабар x куб болду, экинчи функция y барабар x. Анда буларды координаталык тегиздикке жайгаштыралы. X кубтук парабола болгондуктан аргументтин мааниси минус 2, функциянын мааниси минус 8. Аргументтин мааниси минус 1 болгондо функциянын мааниси минус 1. 0 болгондо 0. 1 болгондо функциянын мааниси 1. Аргументтин мааниси 2 болгондо функциянын мааниси 8 болот. Чекиттерди дуалаш туташтырууда y барабар x куб функциясынын графигин алдык. Кубтук парабола. Келе мында бир эле координаталык тегиздикте экинчи функциянын графигин сызып көрөлү. Y барабар x функциясынын графиги. Бул сызыктуу функция болгондуктан эки гана чекит берүү жетиштүү. Себеби графиги түз сызык. Келе анда мен 0ду берип көрөйүн. X 0до, y'дин мааниси 0. Аргументтин мааниси 2 болгондо функциянын мааниси 2. Мына бир координаталык тегиздикте түз сызыкты жайгаштырдык. Кубтук парабола менен түз сызык 3 чекитте кесилишти. Карап көрөлүчү балдар. Мынакей 3 чекитте кесилишти. Мына ушул кесилишкен чекиттердин абсциссаларын карап көрөлү. Биринчиси минус 1, экинчиси 0, ал эми үчүнчүсү 1 болду. Бул кесилишкен чекит теңдеменин тамыры. Келе анда текшерип көрөлү. Биринчи минус 1ди коюп көрөйүн. Теңдемени туура барабардыкка айландырсаң да ал теңдеменин тамыры боло алат. Минус 1ди койгон кезде 0 барабар 0 болду. Экинчи 0ду коюп көрөйүн. 0ду койгон кезде дагы 0 барабар 0 деген туура барабардыкты алдык. Үчүнчү x барабар 1 болгон учурда дагы туура барабардыкты алдык. Демек балдар, бул теңдемелердин биз графиктик ыкма менен чыгардык. Жообу минус 1, 0 жана 1 деген тамыр 3 тамырга ээ болду. Балдар, мен силерге ушул жерден тапшырма бергим келип жатат. Берилген теңдемени мен графиктик ыкма менен чыгардым, 3 тамырга ээ болот экен, а силер аналитикалык жол менен чыгарып көргүлөчү. Келе анда 4-үнчү теңдемени карап көрөбүз. Берилген теңдемени графиктик ыкма менен чыгаргыла дейт. Силер билгендей эле графиктик ыкма менен чыгарыш үчүн барабардыктын эки жагында эки функция болушу керек экен. Андыктан плюс 3тү карама каршы белгиси менен алып өтөйүн. Мынакей x квадрат барабар минус 3 болду. Бул учурда y барабар x квадрат функциясынын графиги парабола экенин билем. Аргументи минус 2 болгондо функциянын мааниси 4, минус 1 болгондо функциянын мааниси 1, 0до 0. Силер билгендей, бул y барабар x квадрат функциясы y огуна карата симметриялуу. Демек, x 1 болгондо y'дин мааниси 1. Y огуна симметриялуу. 2 аргументтин мааниси 2 болгондо функциянын мааниси 4. Демек, минус 2 4кө y огуна карата симметриялуу экенин көрүп турабыз. Демек, берилген параболаны чийип алдык. Эми балдар, экинчи функция y барабар минус 3. Бул дагы сызыктуу функция. Сызыктуу функциянын графиги түз сызык болот. Анда эки чекит берип көрөйүн. Минус 1ди берсем, функциянын мааниси минус 3. Аргументке 1ди берсем деле функциянын мааниси минус 3 болду. Демек, силер билгендей балдар, y барабар минус 3 функциясынын графиги ординатанын минус 3 чекитинде x огуна параллель болгон түз сызык экенин көрүп турасыңар. Жакшылап байкап көрүлөчү. Бул эки функциянын графиги кесилишпей калды. Көрдүңөрбү балдар? Демек, бул учурда берилген теңдеме тамырга ээ эмес. Эгерде аналитикалык жол менен чыгарган учурда балдар, силер комплекстүү сандарды билесиңер. Комплекстүү сан кылып чыгарган учурда биз чыныгы нимый тамырга ээ болмокпуз. Азыркы учурда бизде теңдеменин чыгарылышы жок. Башкача айтканда, x куру көптүк. Анда балдар, теңдемени графиктик ыкма менен чыгарып аткан учурда эки функция кылып бөлүп алабыз. Бир координаталык тегиздикке жайгаштырабыз. Эгерде алар кесилишсе, кесилишкен чекиттин абсциссасы теңдеменин чыгарылышы болот. А эгер кесилишпесе, демек теңдеменин чыгарылышы жок. Башкача айтканда, куру көптүк. Анда мен силерге төмөнкүдөй суроо бергим келип жатат. 2x квадрат барабар
X'tan 2 теңдемесinin тамырын таап көргүлөчү. Мен графиктик ыкманын жардамы менен анын графиктерин сызып койдум. Анда силер жакшылап ойлонуп көргүлөчү. Ушул 4 жооптун ишинен кайсынысы туура келет болду экен? Биринчиси x1 1, x2 0. 2 тамырга ие болот экен. Экинчиси чыгарылышы жок дейт. Үчүнчүсү x барабар 1. Төртүнчүсү x барабар 2. Силер таптыңар деп ойлойм. Ооба, графиктер бир чекитте кесилишип турат. Ага туура келген абсциссанын мааниси 1. Демек, берилген теңдеменин тамыры 1ге барабар. Демек, жообу 1 экен. Анда келе балдар, дагы теңдемени чыгарып көрөлү. Мына ушул теңдемени азыр мен графиктик ыкма менен чыгарайын. Өзүңөр көргөндөй, барабардыкынын эки жагында 2 функция турат. Анда биринчи функция y барабар 8 бөлүнгөн x. Демек, бул функциянын график гипербола. Анда келе маани берип көрөйүн. Аргументтин мааниси -8 болгондо функциянын мааниси -1. -4кө -2 туура келет. -2ге -4, -1ге -8. 0го барабар эмес болуш керек. Аргументтин мааниси 1 болгондо функциянын мааниси 8, 2 болгондо 4, 4 болгондо 2, 8 болгондо 1. Мына берилген функциянын графигин түзүп алдык. Гипербола болду. Эми балдар, экинчи функциянын графигин түзүп көрөлү. Y барабар -x плюс 6. Бул сызыктуу функция. Сызыктуу функциянын графиги дайыма түз сызык болот. Андыктан эки чекит аркылуу бир эле түз сызык жүргүзө алгандыктан мен эки эле чекиттин маанисин берейин. X 0 болгондо y 6га ээ болду. X 3 болгондо функциянын мааниси 3кө барабар болду. Эки чекит аркылуу бир эле түз сызык жүргүзүүгө болот. Мына мен азыр y барабар -x плюс 6 функциясынын графигин түздүм. Силер байкадыңарбы? Берилген функциянын графиктери эки чекитте кесилишти. Анда аларга туура келген абсциссанын маанилерин карап көрөлү. Биринчи тамыры 2 экен, экинчи тамыры 4. Ушул теңдеменин тамыры экендигин билиш үчүн графиктик ыкма менен тамырларын таптым. Эми ушул эле теңдемени аналитикалык ыкма менен чыгарып көрөйүн. Келгиле, силер билгендей, теңдеменин эки жагын тең x-ка көбөйтөйүн. 8 барабар -x квадрат плюс 6x теңдемесин алдым. Квадраттык теңдемеге айландырыш үчүн 0го барабарлайм. X квадрат минус 6x плюс 8 барабар 0 теңдемеси келип чыкты. А бул теңдеменин чыгаруунун жолдорун билебиз. Кааласак формуланын жардамы менен, кааласак Веттин теоремасынын жардамы менен тапсак болот. Мынакей мен азыр экинчи коэффициенти жүп болгондуктан d0 менен табайын. Дискриминанты 1ге барабар болду. Дискриминант 0дон чоң болгондо 2 тамырга ээ болот. Биринчи тамыры 2, экинчи тамыры 4. Мына балдар көрдүңөрбү? Графиктик ыкма менен чыгарган учурда дагы биринчи тамыры 2, экинчи тамыры 4 чыкты. Аналитикалык жол менен чыгарганда дагы биринчи тамыры 2, экинчи тамыры 4 чыкты. Келин анда текшерип көрөлү. Ушул тамырлар берилген теңдемени туура барабардыкка айландыра алабы? X барабар 2 болгондо, мына x'нын ордуна 2-ни койдум, 8 2 бөлсөм 4, -2 плюс 6 4 берди. Туура барабардык алынды. Экинчи тамыры 4-тү коюп көрөйүн. X'нын ордуна 4-тү койгондо 2 барабар 2 деген туура барабардык алынды. Демек балдар, берилген теңдемени биз аналитикалык ыкма менен, графиктик ыкма менен эки жол менен тең чыгарып көрсөттүк. Демек бул теңдеменин тамыры биринчи тамыры x1 барабар 2, экинчи тамыры x2 барабар 4 болду. Мына балдар, берилген теңдемени биз кааласак графиктик ыкма менен, кааласак аналитикалык жол менен чыгара алат экенбиз. Көрдүңөрбү балдар? Анда келгиле, бүгүнкү биздин сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен биз теңдемелерди чыгарганды үйрөндүк. Анын ичинен графиктик ыкмасын чыгардык. Демек, теңдемени чыгарууда эки ыкма бар экен. Аналитикалык ыкма, анан графиктик ыкма. Графиктик ыкма менен чыгарууда биз эки функцияны алат экенбиз. Ал эки функцияны бир координаталык тегиздикке жайгаштырат экенбиз. Эгерде графиктер 3 чекитте кесилишсе, демек теңдеме 3 тамырга ээ болот экен. Эгерде функциянын графиктери 2 чекитте кесилишсе, анда ал 2 тамырга ээ болот. Демек, айрым учурда функциянын графиктери бир эле чекитте кесилиши мүмкүн. Анда теңдеме бир эле тамырга ээ болот. А кээде балдар, функциянын графиктери кесилишпей калат. Бул учурда теңдеме тамырга ээ эмес. Мына балдар, бүгүн биз силер менен 8 класстын дагы бир темасы менен тааныштык.
силер муну түшүнүп өзүңөрдүн китебиңердеги тапшырмаларды аткарасыңар деген ойдомун. Анда келерки сабактан жолугушканга чейин саламатта калгыла.